Баткен шаарынан 80 километр алыстыктагы аймак. Аралыгы жакын болгону менен тоо аралап, таштак жолдо 3 сааттай жол жүрүү керек. Дара өрөөнүнүн эң бийик тоолуу аймагында жайгашкан Жоопая деп аталган жерде касиеттүү жылуу суу жайгашкан. Суга түшөбүз бул жерге келип. Мисалы аптекаларда маза алып сүртсө болот, бирок мен сүртүп көргөм, белим көтөрө албай калгам бир мезгилде. Ошондо келип бир жол түшкөм, ошо бойдон эле мани өрбөй эле кеткем. Жолдо кетип атканымда уже сезип баштагам, уже түп тамыры менен эле белим оорубай калган да ошондо. Мен жылга келип турам, лечение кылып турам, өзүм алдын ала алып турам өзүмдүн мындай ден соолугумду. Жылы сууга түшүп, дартына даба тапкандар көп. Андыктан бул жака келүүнү каалагандар да арбын. Бирок баары эле жолдун кооптуулугунан келе бербейт дешет жергиликтүүлөр. Келгениме кечээ келген болчумун. Кечээ бүгүн ошо сууга түштүк. Суудун касиети жакшы экен, Кудайга шүгүр. Мен бүт бар жогум ооруйт эле, өзүмдү азыр жеңил сезип, мына көзүмдөн баштап ооруйт эле. Көзүм дагы көрүшү начар эле. Бирок Кудайга шүгүр азыр жакшы көрүп атат, азыр касиет жакшы. Суудун эмеси билинип атат, жакшы экен. Бирок жакшы жаман эми бүт бардык нерсенин жаман жери болот. Эми жаман жерин айтсак, ушул жол экен. Жолдун кичине коопсуздугуна көңүл бөлүп койсо, анан ичиндеги кичине шарттарына, светтерине. Бирок жылы суу чыккан булактын көзүнө түшө албагандар үчүн бул жерди иштеткен Бактыбек Миңбаев атайын суу сордургучтарды коюп, 500 метр бийиктикке жылы сууну сордуруп, ванналарга куюп берет. Жылы сууга келгендер, дарыланабын дегендер, паска кооптуу жерге паска түшө албасалар, мисалга, бул жерде түшсөлөр болот. Бул жерде мына 3 ванна койгонбуз. Эми бул жерде нече суу постоянно даяр болот. Жылы суу профилакториясы жайгашкан жер мурда чек ара посту болуп турган экен. Азыр болсо Токой чарбасынын карамагында турат. Бул жерди ижарага алып иштеткен Бактыбек Миңбаев, эгерде мамлекет ижаранын мөөнөтүн узартып бергенде, шарттарын жакшы кылып оңдомокмун дейт. Мына ишениктүү документибиз жакшы болбой кондуктан анан бизде өзүбүз жеке каражатыбыз менен оңдоп түзөбүз да бул жерде. Ошол эме кылып анан муну азыр оңдоп түзөп алсак, бар кредит алып, мисалы үчүн бир жакшы чоң заманбап оңдоп ташайын деген ойлор, максаттар бар. Бирок ону эртеңки күндө талаш тартыштар болуп, анан бизге ишениктүү документ болбогондон кийин оңдой албай жатабыз энди. Баткендин даарылык касиети бар жылы сууга акыркы жылдарда жергиликтүүлөрдөн сырткары Ош, Жалал-Абад облустарынан жана Өзбекстандан адамдар келип, дартына даба табып кетишүүдө. Жакшы жер келип барктап, өзүбүздү өзү барктап алсак, бизде эч ким барктабайт. Биздин баткен жергебизде ушундай жер бар экен.